Орусия президентинин Казакстанга жасаган мамлекеттик сапарынын жыйынтыгын серепчилер талкуулоду. Анын натыйжасы эки өлкөнүн стратегиялык өнүктүштүгүнүн өзгөчө маанисин жана казак-орус мамилелеринин тарыхындагы маанилүү этапты көрсөтөрүн белгилешет. Мамлекет башчылары көп тараптуу кызматташтыктын негизги багыттары боюнча маанилүү макулдашууларга жетишти. Понятно, что к этому визиту готовились. Бул сапарга эки өлкөнүн өкмөттөрү бир топ убакыт даярданышканы көрүнүп турат. Ал эми күн тартибинде көптөгөн документтер стратегиялык өнүктүштүктү тереңдетүү боюнча, энергетика, транспорт, гуманитардык тармактар боюнча да буга кошумча Орусияда казак мектептеринин, университеттердин филиалдарын ачуу боюнча да болду. Бул абдан узак иш, ошондуктан иш сапар ийгиликтүү өттү деп ойлойм. Бул эки тараптуу мамилелердин келечеги үчүн чоң негиз болуп саналат. Это очень успешный визит. Это большой задел на будущее двусторонних отношений. Орусиялык серепчилердин пикири боюнча өлкөлөр ортосундагы жакшы коңшулук мамилелер өнөр жайдын түрдүү тармактарында ийгиликтүү кызматташууну түзүүгө мүмкүндүк берди. Соода, экономика, энергетика, суу тармактарында чоң келечектер ачылууда. Визит государственный вышел очень продуктивным и... Мамлекеттик сапар абдан жемиштүү болду. Мен келишимдердин бирин өзүнчө бөлүп атагым келбейт. Анткени алардын бардыгы тигил же бул даражада биздин кеңири эки тараптуу күн тартибине таасирин тийгизет. Бул жерде дагы бир жолу айта кетейин. Энергетика эң жаңы бурулуштардын бири. Атырау жана Самара эки коор аркылуу Казакстандын мунайын Орусиянын аймагы аркылуу транзиттөө боюнча да өз ара аракеттешүүбүз бар. Азыр биз газ транспорт системасы боюнча кызматташтыкты кеңейтип жатабыз. Анын үстүнө ал да системалуу түрдө иштейт. Бул Казакстандын аймагы аркылуу газдын транзити эле эмес, газ бөлүштүрүүчү тармактардын өнүгүшүнө да өбөлгү болот.